Sözdün кезегин Эгемберди кызы Гүлзада Бишкек гуманитарлык университетинин 3-курс сиздерге жол койбойт кантип чечебиз деген суроого жооп берет. Саламатсыздар, урматтуу коноктор жана студенттер, бүгүнкү конференцияга куш келипсиздер. Менин темам жол оңолгон менен иши оңолот. Жол бул адам жашоосуна өзүнүн таасирин берип турат. Дүйнө канчалык түркүн болсо, жол да ошончолук ар түрдүү. Жолдо болуп жаткан көңүлсүз окуяларга кайрыла турган болсок, анын эң биринчи себеби жол эрежелеринин сакталбай жаткандыгы жана жол эрежелерине жарандарыбыздын көңүл бурбагандыгынан келип чыгат. Ал эми кийинки себептердин бири бул жол эрежелери жоктугу. Мисал катары айтып кете турган болсок, булар айыл кыштак жерлеринде, көпчүлүк жерлеринде жол эрежелери жок. Ошол себептүү биз айыл кыштактарыбыздын өзүнүн жашаган жерлерибизге жана ошол эле жолдо чоң жолдордун иштерине атайын эрежелерди коюп чыгышыбыз керек. Жана мектептер бар, ошол жолдун боюнда жайгашкан мектептерге атайын жол эрежелери тууралуу белгини, жүргүнчүлөр жүрө турган атайын белгилерди коюшубуз керек. Ошону менен бир катарда ошол унаа айдап жүрүүчү атайын кишилерге ошол мектептин тегерегинде унаа айдап кетип бара жатканда ылдамдыгын азайтуу айдашын сунуш кылышыбыз керек. Ушундай орнотулган жол эрежелерин биз эң биринчи кезекте мектептерде телерадио компанияларынын жардамы менен элдерге жеткиликтүү кылып түшүндүрмө сабагын өтүшүбүз керек. Кийинки маселелердин бири бул жолдордун көпчүлүгү оңдоого муктаж. Мисал катары айта турган болсок, Кадамжайдан Кызыл Булак жана Айдеркенге кетчү жолдор бар. Алардын кээ бир жерлери тар, бул машина бузулуп калган кезде бир четке чыгып машинаны оңдоп ала турганга ыңгайсыз шарт түзөт. Ушул сыяктуу эле жолдор айта турган болсок, тоолуу аймактардын көпчүлүгү ушу тол кыркасына жакын жайгашкандыгына байланыштуу жолдорду атайын мындай кенен эмес, бирок тар болуп калган. Бул болсо жолдордо жүргөн машиналарга өзүнүн зыянын тийгизет. Ал эми жаан-чачындар болгон кезинде ошол тоо кыркасындагы бара жаткан унаага дагы көчкү жүрүп кетиши мүмкүн. Ошол себептүү биз техниканын жардамы менен тоо кыркасындагы жолдорду кеңейтип, чоңураак кылышыбыз керек. Кийинкиси жолдор цемент болбогон учурда. Көпчүлүк айылыбызды билебиз, көпчүлүк жерлерде цемент болбогон, асфальт болбогон. Бул болсо кышкысында жаан-чачын көп болгондугуна байланыштуу авариялык абалга алып келинет. Алар жолдорго суулардын ташкыны чыгып кетиши же болбосо баткак болуп сазга айланып кетет. Дагы бул кырсыктын келип чыгышына пайда болот, өзүнүн бөлгөсүн түзөт. Ал эми күн ысып кеткен учурда болсо, бул айлана чөйрөгө чаң тарайттаган табиятты жана экологияга өзүнүн таасирин тийгизип турат. Кийинки темалардын бири бул эң эле глобалдуу маселелердин бир катары айтып кетсек болот. Бул экологияга да өз пайдасын берүү үчүн биз жолдорду жашылдандырышыбыз керек. Алар менен бир катарда гүлдөрдү эгишибиз керек. Бактырактарды эгүү менен биз элдерди да биримдикке чакыра алабыз. Буну негизинен ишке ашыруу үчүн элдерди өзүнчө ар бир айыл өкмөттөрдө өзүнчө чогулуп ишембилик катары өткөрүп, бактырактарды эгип, ошолордун өзүбүздүн айлана чөйрөбүздөгү көчөлөрүбүздөргө гүлдөрдү эгүүнү өкмөт тарабынан же болбосо ар бир киши уюшумдуу топторду түзүшүбүз керек. Кийинки маселелердин бири бул жолдорго жарык менен камсыз кылуу. Бул кечинде кандай окуя болуп кетишин эч ким айта албайт. Ошол себептүү кээ бир коркунучтуу жерлерге атайын жарыктарды орнотушубуз керек. Бул өзүбүздүн коопсуздугубузга кепилдик боло алат. Жолуңуздар байсалдуу болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.